Арбаңыздар туугандар, бүгүн Манас эпосы жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Негизи биз Манас эпосун дүйнөдө көп эпостор менен салыштырабыз, бирок ошондо салыштырганда көбүнчүлүк эле жагы көлөмүнө басым жасап, чоң эпос, дүйнөдө эң чоң эпос деп эле мактап айтып келебиз. Бирок эгер башка эпосторду алсак, башка эпостордун негизинде ошол элдер идеология түзгөн, ошол эпостун негизинде чоң империяларды курган да. Анан ошол жерде көптөгөн маалыматтарды алып, ошонун ичинен философиялар чыккан, мындайча айтканда дүйнө тааным чыккан. Биз ошол экини алып көрсөк, Манаста дагы бизге азыркы жашап аткан кыргыздарга жардам бар да, мындайча айтканда. Биз көбүнчө учурда Манастын баатырлык жагын айтып келебиз. Ал эми башка жактарын көп айтпайбыз да. Ошол алдын ала айтылган маалымат боюнча Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Каралаев экөө тең бул 7-чи Манас жөнүндө айтып атышат да. Саякбай Каралаев 6 шердин кенжеси деп атат. Сагынбай Орозбаков болсо 7 султандын бири деп атат да. Бул эми келе турган Манас жөнүндө айтылат. Бул илгерки Манас эмес, азыр келе турган, ушу Манас эпосунун негизинде курала турган, адамзатка берилген жол жөнүндө айтылып атат да. Ошол Манас башталып атканда Манасты сүрөттөп, ошол Манас төрөлгөндө ат коелу деп чогулган кишилер ошо кыргызда салт болгон. Баланы сынчылар сындап көрүп анан кийин ат койгон да. Ошо Манасты чогулуп ат коелу деп, анан эч ким кое албай турганда бир дубана суранып, мен ат коеюн ушу балага деп туруп, анан кийин ат коет. Баш жагына мем келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна Нун келсин, Олиянын сүрөтү, аркасына сен келсин, арстандардын боруму деп, анан кийин ушул Манас деп коет да. Манас ушундай чечмеленет. Мындайча айтканда, биз ошо Манастын баатыр жагына көп көңүл буруп, ал эми Манастын пайгамбарлык жагына, ошо адамзатка илим алып келген жагына көңүл бурбай келебиз да. Ошондой эле Олуя болот деп атат. Олуя деген бул ошол кыргызча айтканда жашоонун маңызын түшүнгөн, эки дүйнөнүн айкалыштырып жашай алган адам да. Ошол эле элге жөн эле айтып бербей, ошол жашоонун байлыгын, бийлигин, Кудайдан келген илимин баарын бир айкаштырып жашап, эки тизген бир чылбыр деп ошол жашоосуна колдоно билген адам жана ошол эле учурда башкаларга таасири тийген киши деп айтылып атат. Үчүнчүсү бул арстандардын бооруму деген, бул кандардын каны, мындайча айтканда император. Император ушул жагына биз дагы көңүл бурбай келебиз. Анткени чынында бир нече элдерди бириктирип, ал элдерге хан шайлап берип, же болбосо жаңы элге башы жок болсо баш таап берип, же болбосо жакшы хан чыкмагадан болсо ага эл, башы жок эл таап берип, ошентип чоң империя курганын биз негизи билебиз. Бирок ушул жака көңүл бурбай, ошол Манастын ыкмалары менен азыркы күндө дагы ушундай нерселерди жасасак болот. Ушул бизге берилген, Кудайдан берилген керемет ушу Манас.
Биз ушул нерсени Манасты толук кандуу изилдеп, баарыбыз ушу Манаска кирип, Манаска келип, Манастын ичин ачып көрүп, кандай сырлар бар экен. Азыр бизге эмне үчүн жашоо ушундай сыноо болуп атат? Ошол ичибизде көтөрүп жүргөн Манасты ойготконго, адамзатка ошол Манасты ачып берип жол көрсөткөнгө кыргызга жүктөлгөн да. Эмне үчүн Манасты пайгамбар деп атат? Ошол мен айтайын дегеним ошол бул илгерки Манас жөнүндө эмес, азыркы эми келе турган Манас, эми элге жерге жардам бере турган элдер, эми элге адамзатка жол көрсөтүп турган эл жөнүндө, кыргыздар жөнүндө айтылып атат да. Ошо кыргызга азыр пайгамбарчылык жүктөлүп атат да. Мындайча айтканда, ошо адамзатка жол көрсөтүү кыргыздарга жүктөлгөн. Эми биз ушул жүктү кантип көтөрөбүз? Кандай, эмне үчүн эметишибиз керек? Өзүбүз ушунча адашып турсак, ушунча азыр кыргыздын башында ушунча көйгөй турса, кантип кыргыз элге көрсөтө алат эгер өзү ушундай начал абалда турса деп ар бирибиз эле акылга салып айтсак болот да. Бирок чынында келгенде бизде ошо чоң илим бар. Ошол илим Манаста катылган да. Анан азыр ошол элдин жердин энергиялары өзгөрүп, ошо жаңы бир толкундун алдында турабыз. Ошол толкунду кыргыздар баштап келатабыз. Биз уже көптөгөн нерселерди өткөздүк башыбыздан. Азыркы учурда биз ушул келип аткан Кудайдан келген жолдор, илимдер, азыр дин деп айтылып калды, ошолордун баарына кыргыз кирди. Ошолордун баарын бесере жаңылап, ревизия кылып чыгышыбыз керек да. И ошого эмне жардам берет дегенде, ошого биздин Манас эпосубуз жардам берет. Манас эпосунда ошол жаңы адамзатты өзгөртө турган элдер кантип келет, кантип даярдалат, кантип алар илим алат, кантип илимин таратат, кантип биригет, ошол жөнүндө бүт маалыматтар бар. Бул биринчи видео ошо Манастын пайгамбарлык жөнүндө айтайын дегеним. Дагы муну улайм ары карай. Кудай буйрса дагы башка видеолорду карап көрүңүздөр.